Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирбан Батырханов. Жаңы компаниябы, же бутан туруп калган компаниябы, ушул жөнүндө дагы кыскача сүйлөшүп кетсек, дагы бир-эки ойлорду бөлүшүп кетсем. Негизинен инвестицияда жана бизнесте 3 түрдүү көз караш бар экен, 3 түрдүү подход деп коет. 3 түрдүү тандоо бар экен да. Бирөөсү агрессивдүү подход, агрессивдүү көз караш деп коет. Экинчиси бул умеренный, үчүнчүсү консервативдүү. Кыргызча отурсак агрессивдүү деген күчтүү, мен күчтүү деген. Экинчиси умеренный, спокойный. Үчүнчүсү айдалы консервативдүү дегенибиз бул эскиче деген, эскиче. Бизнесте, кадимки бизнесте деле, тармактык маркетинг бизнесинде деле ушул 3 подход бар, 3 түрдүү көз караш бар. Кандайча? Агрессивдүү дегенибиз бул мындай экен, инвестицияда акча салууда мына. Сиз бир жаңы бир эч ким текшерип көрүлө бир иш, айталы дагы бир өндүрүшкө киргиздиңиз, жаңы бир товар чыгарып атат. Эч ким жасай элек, ал конкуренция жок, бирок ошону чыгарышка акча салдыңыз. Мисалы үчүн айталы, мисалы үчүн кийимдин ичинде кондиционер бар, ысытып бербейт. Суукта музат бербейт. Мына менде ошол идея бар болчу. Шуну кылсам деп кызыкчу элем, бирок кылган эмеспиз. Мына ошол идеяны сиз акча салдыңыз. Кимдирби ошону жасап чыкты, сиз ошо акча киргиздиңиз. Бул же болуп кетет, же болбой калат, туурабы? Же адамдар аны албай коет, эч ким сизди түшүнбөй, же алып байып кетесиз. Экөөнүн бирөөсү. Болуп кетет дейин десеңиз, эч ким жасап көрүлөт, текшере албайсыз аны. Мына ушуну агрессивдүү дейт. Же байып кетесиз, же отуруп каласыз. 1 грамм акчаңыз чыкпайт. Минуске, ушуну агрессивдүү деп коет. Экинчиси бул умеренный. Умеренный дегенибиз бул тобокел жана акча да. Агрессивдүүдө тобокел көп жана акча көп. Экөө тең бар экен да. Тобокел дагы бар, акча да көп. Тобокел көбөйгөн сайын акча көп болушу мүмкүн. Бирок тобокел деген бул акча жок дегенде да эсептейт да. Умеренный да тобокел орточо. Тобокел азыраак бар, бирок бар. Бирок акча дагы орточо, жакшы акча бар. Бирок тобокел дагы бар. Шуну умеренный деп койсок, умеренный. Умеренный бул боюнча айталы элдин жок дегенде бир кандайдыр пайызы уже жасап аткан бизнес. Уже текшерилген бизнес, бул умеренный. Жакшы акча келет, тобокел азыраак. Консервативдүү такыр же почти же 90% учурда тобокел жок деген консервативдүү. Акча да ошого жараша азыраак. Акча көп киргизебиз, акча азыраак чыгат. Демек акча көп табыш үчүн ал бизнестерде көбүрөөк акча киргизиш керек болот да. Ушуну консервативдүү деп коет. Көбүнчө эски бизнестерде ушундай. Мисалы үчүн тамак аш бизнесинде ушундай болушу мүмкүн. Айталы квартираны алып арендага тапшыруу. Мына консервативдүү. Акча киргизесиз, гарантия тобокеле жок, гарантия банкрот болбойсуз. Көпчүлүк учурда аренда берип коесуз, чөйрөт. Ал эми ошол квартираны алып сатсаңыз, анда тобокел көбөйөт, анда бул агрессивдүү. Өтпөй калышы мүмкүн, өтүп калышы мүмкүн, көп убакыт өтүп калышы мүмкүн, артып кетип калышыңыз мүмкүн. Бирок бир түшкөндө $10,000 табып калышыңыз мүмкүн, $5,000 табып калышы мүмкүн бит сатканда. Мына ушуну агрессивдүү дейт. Ал эми умеренный болсо бул тамак аш саткан бизнестер. Тармактык маркетингде да ушул 3 түрдүү көз караш бар. Бирөөсү агрессивдүү. Кээ бир лидерлер агрессивдүү жакшы көрөт, алар башында болуп калышты каалайт. Башында болуп калсам, же жоголом, же миллионер болуп кетем деп айтышат. Бирок 90% учурда жаңы ачылган компаниялардын 90% жабылып калат деп атабыз, ошол нерсеси бар. 5% болуп калышы мүмкүн. Ал эми пешене. Умеренный дегенибиз бутуна туруп калган компанияларды тандоо. Бутуна туруп калып өзүн далилдеген компаниялар. Бирок өтө эски эмес, өтө жапчаң эмес. Мына биз умеренный компанияны иштеп атабыз. 50 жыл болгон жок аны иштегенде. 5 жылда болгон жок. Ушундай компания тандайбыз. Ал эми консервативдүү деген бул далилдеди, 50 жыл болду, 70 жыл болду, бул дүйнө жүзүндө бардык жерде өзүн далилдеди. Бул компания демек бул компания такыр тобокел жок. Жана бул компания көптөгөн бул компания жабылып кетиши өтө күмөн да. 1% учурда банкрот болуп калышы мүмкүн, 1% учурда. Ал эми умеренныйде 5% учурда банкрот болуп калышы мүмкүн. Жаңы ачылган компанияда 95% учурда жабылып калышы мүмкүн ал компания. Же өспөй калышы мүмкүн. Буга чейинки видеобузда айтканбыз, өспөй калышы мүмкүн. Умеренный подход уже бутуна туруп калган, бирок өтө эски эмес компанияларда болсо, ал өсүшү көрүнүп турат дагы. Ал эми консервативдүү подходдо болсо, ал өсүшү мына өтө эски компанияларда эле жакын арада жазылып, жакынкы 5 жылда жазылып өсүп кеткендерди көрүп жүрөбүз. Андыктан компания жаңы эскиге карабайт, ал адамдын өзүнөн да карайт. Ошол себептен сиз бул жерде мына караганда, эгерде мен агрессивдүү подходдо иштейм десеңиз, пожалуйста, убактыңызды жаңы компанияга бөлө бериңиз. Бирок эсиңизде болсун, 90% тобокел. 5% учурда же 10% учурда утуш. 10 компанияга катталсаңыз, ошонун бирөөсү иштеп кетиши мүмкүн, жабылбай калышы мүмкүн, чоңоюп кетиши мүмкүн. Көпчүлүк учурда ал чоңойбой да калышы мүмкүн. Демек, бул видео жаккан болсо, каналга катталабыз, лайктарды басабыз жана коллегалар менен бөлүшүп коебуз.